Мына бүгүн 3-чү сот болду. Ушуну менен 5-чи жолу келген жок. Атам келген жок. Ал эми келсе, эми өзү менен жүргөн адамдарын жакшына актап, болгондо айтайын, мыйзам сыйлаш керек да, закон сыйлаш керек да. Өзүбүздүн өлкө болсо, биз бардыгыбыз тең бир кемеге түшкөнбүз, кемебиз бир, мамлекетибиз бирдиктүү болуш керек. Азыркы күндө мамлекет да коркунучта турат. Эми бирок ошону сактап калыш үчүн мыйзамды сыйлашыбыз керек да. Ар бир адам эле ошо мыйзамды сыйлап, мыйзамга карата эле жооп берип койсо болот да. Мына ушуну менен 5-чи жолу сотко келген жок Атамбаев. 5-чи жолу келген жок. Келебиз, кетебиз, эми 3 ишти бириктирип койгон. Азыр мына Шадиев жана да башкалары менен катып бизге таптакыр тиешеси жок. Эми бардыгы эле суранып атаган, эми Кой Таш окуясын бөлүп карасын деп, бирок каралган жок. Эми мен эч нерсе дей албайм. Мен силердин законуңарга да түшүнгөн жокмун. Чындыгында бир мыйзамга баш ийиш керек да. Мыйзамды сыйлаш керек. Мен ошол эле. Ошол эми мага булар биринчи жол эмес. Булар себеби дегенде булардын эч кимиси эч нерсеси ооруган эмес. Атамбаевдин берген акчалар үчүн келип атат да. Анан болбосо мамлекет үчүн келип атабы. Ошо Кой Ташка бир завод же фабрика куруп, бир 1000 адамдык иш орун ачып берип коюп, анан бизге мынандай кылып жакшылык кылган десе, келсе болот эле. Мага айткан сөздөрүн мен кабыл албайм буларга. Ар кимдин башына Кудайга эле коюп койдум. Кандай кылса, эртеби, кечпи ар бир адамга ажал келет. Бирөөсүнө эрте келет, бирөөнө кеч келет, бирөөнө Кудай кандай берсе, ошону көрсүн. Мен эч нерсе дей албайм.